Улан Кошматов 20 жылдан бери Орусияда эмгектенип жүрөт. Ал аскерден кийин 2 жыл ички иштер министрлигинин полкунда иштеп, акчанын тартыштыгынан чет жакка кетүүгө мажбур болгон. Көп жылдар бою Москвадагы кыргыз диаспорасын жетектеп, мигранттардын көйгөйлөрүн жакшы билет. Таможня союзда болгону менен мына ушундай абдан кыйын болуп атат. Вроде бы таможня союзбуз, вроде бы ошо Казакстан, Россия, Кыргызстан, Армения союздабыз да, бирок ушундай бир жеңилдиктер бар деп айтылат да. Бирок кагаз түрүндө айтылгандагы мындай келгенде кичине кыйынчылык болуп атат да. Эми биз түшүнөбүз, ар бир мамлекеттин өзүнүн саясаты, ар бир мамлекеттин өзүнүн закондору бар. Орусия Борбор Азия жарандары үчүн эмгек миграциянын негизги багыттарынын бири болуп келген. Бул өлкө 2025 жылдан тартып мигранттар үчүн мыйзамдарды катаалдаштырат. Расмий маалыматтар боюнча бүгүнкү күндө ал жакта жүргөн мекендештерибиздин саны 411 миң. Миграция саясатындагы мыйзамдарга күчөтүү пункттар кирилип атат. Бул албетте бул кыргызстандыктар үчүн эмес, бул жалпы эле чет өлкөлүк жарандар Россия Федерациясында өздөрүнүн статусун оңдоп алыш керек. Анткени биздин жарандар болобу, чет өлкөлүк жарандар болобу көбүнчө нелегалдуу жүргөн саны көп. Ошондо Россия Федерациясы күчөтүп атат бул жумушту. Бирок азыркы күнү биздин жарандардын укуктарын коргоо боюнча биздин министерствонун өкүлчүлүгү бар Москвада, 11 чакты биздин кызматкер иштеп жатышат. Чет жактарда эмгектенип жүргөн жарандардын укуктарын коргоо менен иш шарттарын жакшыртуу максатында Кыргызстандын Кесиптик бирликтер федерациясы өзүнчө профсоюз комитетин түзүүнү мерчемдеп жатат. Бул үчүн Орусиянын, Латвия, Литва жана Германиянын профсоюздары менен биргеликте иштөө макулдашылган. Эң биринчи бүгүнкү күнгө даярдык бул деген Орусия мамлекети менен болуп атат. Себеп дегенде биздин эң көп жарандар ошол жакта. Кудай кааласа мынакей 9 декабрда деген келишимге кол коебуз деп атабыз. Андан тышкары мына декабрдын башында Болгария шаарынан дагы федерация келип атат дагы 4-5 декабрда ал мамлекет менен да келишим түзөт. Алдын ала сүйлөшүүлөрдүн баардыгы тең болгон. Андан да тышкары айта кетчү нерсе бүгүнкү күндө Кыргызстан кесиптик бирликтер жеке эле биздин чет жакта иштеп аткан жарандар гана эмес, чет жактан келип биздин Кыргызстанда иштеп аткан жарандар да абдан көбөйүп кетти. Бүгүнкү күндө алардын арасында да легал болуп, нелегал болуп келгендер бар. Ошолор менен да иш чараларды толугу менен алып барганга даярбыз. Жаңы түзүлө турган комитет мигранттарга социалдык коргоо, укуктук камсыздоо жана эмгекти коргоо менен социалдык жардамдарды көрсөтүп турат. Профсоюз уюму эл аралык жана мамлекеттик уюмдар менен тыгыз кызматташтыкта сыртта иштеп жүргөндөргө жардам көрсөтүү боюнча комплекстүү программаларды ишке ашырат. Биринчиден азыр деген биздин жарандардын чет мамлекетке чыгарды деген өздөрүнө маалымат толук беребиз. Ар бир мамлекеттин өзүңөр билгендей эмгек жаатында ар кандай мыйзамдары бар. Ошол мыйзамдардын аткарылышы боюнча кайсыл деңгээлде кандай болуш керек. Андан тышкары барганда ар бир эмгек жаатында маселелер болуп калса, мында практика жүзүндө проблемалар болуп калса, алардын кайрыла турган мүмкүнчүлүгү бар. Себеп дегенде мынакей бүгүнкү күндө посольстволордун же консульствонун саны аз, кызматкерлердин саны аз. Ал эми биздин жарандар бүгүнкү күндө көптөн көбү чыгып атат. Мынакей статистика үчүн айтып коелу, жалгыз эле Литва шаарында былтыркы жылы деген 400 адам болсо, шопурлардан. Бүгүнкү Литва мамлекетинде шопурлардын саны 6600гө чейин чыгыптыр. Бул деген абдан эми тенденция деген абдан чоң тенденция болуп эсептелинет. Ошол эле учурда биздин жарандар ал мамлекеттердин эмгек жаатындагы мыйзамдарын билбейт. Расмий маалыматтарга караганда ушул тапта 940 миңден ашуун кыргызстандык сыртта миграцияда жүрөт. Соңку кезде биздин мекендештер Орусиядан башка өлкөлөргө бет алып жатканы байкалат. Анын ичинде Европа мамлекеттери менен Америка Кошмо Штаттарына иш издеп кеткендердин саны арбын. Назира Бегалиева, Данияр Тилебалдиев, УТРК, Бишкек шаары.